Азаттык демократиялык саясий партиясынын кезектеги үгүт жүрүшү Аксы районунун Гербен шаарында өттү. Жолугушуу адаттагыдай партиянын кемини менен башталып, талапкерлер жергиликтүүлөргө өлкө тагдыры, аны өнүктүрүү жолдору жана салыштыруулар менен түшүндүрүү аракеттерин көрүштү. Мамлекеттин, өлкөнүн тагдырына кайдыгер болбогондору келип атат. Жана биз аларга айтып атабыз. Мына бүгүн да силерге ушуну мен кайталап айтам. Туугандар, бул Кыргызстан деген мамлекет бизге аманат. Кандай бир вакытта биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар, туугандар. Көптөгөн элдер бар дүйнөдө, мамлекети жок. Башка мамлекеттердин карамагында жашайт, курамында жашайт. Биздин манас бабабыздын долбоору мамлекеттүүлүк. Бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып атабыз. Бардык жерге барганда бир эле суроо: кымбатчылык, тамак ашка болгон кымбатчылык, кийим кечеге болгон кымбатчылык, күйүүчү майга болгон кымбатчылык. Бирок ошол кымбатчылыкты жапырт айтып аткан эл бир нерсени жапырт айтпай атат. Бүгүн бир эле тамак аш кымбаттаган жок. Бүгүн бир эле жашоо турмуш кымбаттаган жок. Бүгүн шайлоочу да кымбаттады. Илгери бир добуш бир бөтөлкө арактан ашчу эмес. Көп болсо 1 килограмм нават менен бүтчү. Кийин эң кымбаттады дегенде 1 мүшө гунга чыккан. Бүгүн эң арзан шайлоочу 2000 сом, 3000 сом болуп калды. Эл менен жолугушууга келген талапкерлер маанилүү маселелерге токтолушту. Келерки жогорку кеңеште эл алдында намыстуу дасыккан адистер иш алып баруусу керектиги баса белгиленди. Ошону сактап калыш тынчтык үчүн бир гана жол. Ал жол жогорку кеңешке мыкты, күчтүү, тажрыйбалуу, билимдүү, жүрөгүндө жалыны бар, оозунда айта турган сөзү бар азаматтар керек. Мына ошол азаматтарды биз топтодук. Мен, Акматбек Келдибеков, Медеткан Шеримкулов агабыз үшөөбүз отуруп алып, ар бирин тандап, ар бирин карап, буларда жок дегенден кийин суранып отуруп чогулттук. Ошондой эле Аксы районунан депутаттыкка аттанып чыккан айымдардын ичинен Роза Акназарова да калың журттун үнүн угуп, алардын батасын алууга шайланып келген. Эл үчүн кызмат кылууну көздөгөн талапкер ой пикирлерин да эл менен тең бөлүштү. Качан өнүгүү болот? Ар бир үй бүлөдө кичинеден үнөмдөп, аны бир өндүрүшкө, мели швейный цех кыласыңарбы, же болбосо бир аны переработка кыласыңарбы, кичинеден көбөйтсөңөр, ошондо гана жылыш болуп мамлекетибиз жылат. Ал ортодо калк арасындагы жаштар өлкөнүн келечегине кайдыгер эместигин билдирип, эл кызыкчылыгын арттырган суроолорду узатып, ага жооп ала алышты. Азыркы бийлик кандай иштеп атат бүгүнкү күндө? Анын экинчи суроом жана миграционный меселе жөнүндө айтып кеткен. Ошону толук түшүндүрүп берип коесузбу? ТЭЦ боюнча туура 386 миллион долларду уурдап, Тажикстан менен сравнить этсеңер 386 миллион долларга 2 ГЭС курулмак экен да. 2 ГЭС. Бизде 386 миллион долларду ошо кездеги бийлик чын эле коррупционный жолдор менен уурдап, үстүн эле сыртын эле марафет жасап, ички жасалгасы эски бойдон калып, ошо күнү жарылбаганда Алла Тааланын өкүмү менен эл билбей калат эле бул нерсеничи. Тура эле ошол маселени көтөрүп чыкканбыз. Ошондо бир 100 000 деген, 200 000 деген соцсетте элдер кайрылышып, бөлүшүп, ошон менен жарыкка чыгып, бул коррупционный схема жарыкка чыкты. Кудайга үнүбүз жеткен экен. Ошол уурлар бүгүн камалып отурушат. Бул бир. Анан экинчи суроо миграция боюнча болду. Жана программаны айтып өтүп кеттим мен. Кудай буйруса, мигранттарыбызга мына груз 200 боюнча Facebookка чыгардык. Өткөндө эле бир груз 200-ни өтө кыйынчылык акыбал менен алып келдик. Азаттык демократиялык саясий партиясынын талапкерлери менен жолугууга келген эл партия талапкерлерине алдыдагы жарышта ийгилик каалап, жакшы тилектерин билдирип узатышты. Кудай кааласа ушу партияны шайлайбыз деген ойдобуз. Ошо булардын программасы жакты бизге. Эл үчүн Кыргызстанды сакташ үчүн программалар аябай жакты бизгечи. Ошо программанын ишке ашырышына биз помощь беребиз, Кудай кааласа. Булар деле кыргыз эл үчүн, элдер үчүн күйгөн адам. Элайым биздин деле тилегибиз ушу. Жогорку кеңеште парламентте бир өзгөрсөк, жакшы жаңы муундар барса экен. Кудайдан тилегибиз ушу. Аллам колдосун. Силерде ийгилик каалайм.